Башталыш 17. İbrahim 99 yaşka çıkkanda jaratkan Ege ağa görünüp, "Men kudureti küçtüğü Kudaymın, menin jolum menen jür, ak yaşa. Men seni menen gelişim tüzöm, urpaktarыңды sansız köp kılam" dedi. İbrahim çögölöp, çekesin jerge tigize taazim kıldı. Oşondo Kuday ağa mınday dedi. "Mına, menin seni menen tüzgön gelişimim bul. Sen köp elderdin atası bolosun. Emi senin ısmın İbrahim emes, İbrahim bolot. Antkeni men seni köp elderdin babası kıldım. Men senin urpağыңды sansız көйөйтүп, senden elderdi jaratam. Senin urpağыңdan padışalar çıgat. Men seni menen jana senden kийинки urpağың menen, gelecek muğundar menen tübölük gelişim tüzöm. Men senin jana senden kийинки urpağыңдын Kudayı bolom. Azır özün gelgin bolup jaşap жаткан жерди, бүткүл Канаан жерин сага жана сенин урпактарыңа түбөлүккө энчи кылып берем, жана мен алардын Кудайы болом. Кудай Ибрайымга дагы мындай dedi. Sen özüң да, келечектеги тукумдарың да ушул келишимди сакташыңар керек. Менин сени менен жана сенден кийинки урпактарың менен түзүп, сен аткара турган келишимим мындай. Араңардагы эркек аттуунун баары сүннөткө отургузулсун. Сүннөткө отургула. Бул менин силер менен түзгөн келишимдин белгиси. Жаңы төрөлгөн ар бир эркек бала 8-нчи күнү сүннөттөлсүн. Бул муундан муунга сакталсын. Үйүңдө төрөлгөнү да, сенин тукумуңдан эмес, бирок жат элдиктен күмүшкө сатып алынганы да, тигиниси да, мунусу да сүннөткө отургузулушу шарт. Денеңердеги бул эн белги менин түбөлүктүү келишимимдин белгиси болот. Сүннөтү кесилбеген ар бир эркек өз элинин арасынан жок кылынсын, анткени ал менин келишимимди бузду. Кудай Ибрайымга дагы мындай dedi. Мындан ары аялыңды Сара эмес, Сарый деп чакыр. Мен аны жалгаймын, андан сени уулдуу кылам. Аны жалгаймын, ал элдердин энеси болот. Анын урпагынан падышалар чыгат. Ибрайым чөк түшүп, чекеси жерге тийгенче таазим кылып, бирок ичинен жүздөгү киши да балалуу болмок беле. 99 Сарый эми төрөмөк беле деп күлдү. Анан Ибрайым Кудайга, Ысмайылым эле аман болуп, ага батаң тийсе экен деди. Ошондо Кудай мындай деди. Аялың Сарый сага уул төрөп берет. Анын ысмын Ыскак деп коесуң. Мен өз келишимимди аны менен, анын урпактары менен түбөлүктүү келишим кылып түзөм. Ысмайыл тууралуу суранычыңды да уктум. Ага да батамды берем, өркөнүн өстүрөм, укум тукумун көбөйтөм. Андан 12 бек чыгат. Мен андан улуу эл жаратам. Бирок мен келишимимди эмки жылы ушул маалда Сарыйдан төрөлө турган Ыскак менен түзөмүн. Кудай Ибрайым менен сүйлөшүп бүтүп, жогору көтөрүлүп кетти. Ибрайым Кудай айткандай, ошол күнү уулу Ысмайылды, үйүндө туулгандарды жана күмүшкө сатылып алынгандарды, үйүндөгү эркек аттуунун баарын сүннөткө отургузду. Сүннөттөлгөндө Ибрайым 99 жашта, уулу Ысмайыл 13-тө эле. Ошол эле күнү Ибрайым жана анын уулу Ысмайыл сүннөткө отургузулду. Алар менен чогуу Ибрайымдын үйүндөгү эркектин баары, анын үйүндө туулганы да, башка элден күмүшкө сатылып алынганы да сүннөткө отургузулду.